Assalamu alaikum урматтуу тест кабардын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен амансыздарбы? Бүгүн биз сиздерге тест кабардын бул чыгарылышында Оштон анча алыс эмес жерде жайгашкан Ош Алай трассасы Башбулак айылынын жогорку тарабынан сарай сатылат. Ошо сарайды сиздерге тартып көрсөтөбүз. Андан назар салыңыздар, сиздерге даректерин толук түшүндүрө кетейин. Эгерде сиздер Ош тараптан келген болсоңуздар, Башбулак айылына кирип келип, андагы центриндеги Башбулак соода борбору жана Кататалдык айылдык кеңешинин имаратынын маңдайындагы Көкө уулу Казыбай атындагы көчөнү бойлоп түз чыгып барасыздар. Татын аталышындагы садиктен өтүп эле оң тарапка 50 метр жүргөндөн кийин ошонон түз жогору карай чыгып бара бересиздер. Бара бересиз, жолдон бир сарайды жолуктурасыз. Сарайдан өткөндөн кийин 2 ача сай келет. Ал сайдан сиздер оң тараптагы сай менен жогору чыгып бара бересиздер. Жолдан сиздерге толугураак маалымат беребиз. Жүрүңүздөр. Мындан дальче кетсеңиздер, Алай тарапка бет аласыздар, достор. Урматтуу достор, жанагы бери айтып жаткан сатыла турган чоң сарайга дагы келип жеттик. Андыктан жанагы биз көрсөткөн көчө менен түз жол менен сайды бойлоп келе бересиздер. Мына ушул жерде 2-3 сарай бирдениге турат экен. Ортолугундагы ушул маңдайыбызда турган, айланасы тосулган чоң сарай сатка коюлду, достор. Ээси менин жанымда, азыр сиздерге сарайы боюнча толук маалыматтарды биргеликте алып бермекчибиз. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Жакшы, өзүңүз кандайсыз? Амансызбы? Сарайды сатка коюп турсуз да? Ооба. Эми биздин көрүүчүлөрүбүзгө сиздин кардарларга бир катар маалымат бере кетсеңиз, канча сотук жер тилкесинде жайгашкан, кайсыл короолор, кайсы сарайлар сиздерге таандык? Бул жер 15 сотуги мына аткана жана малкана болуп жайгашкан. Ошол жерлер кызыл китеби менен документтери бар. Ушул бар. Бардыгы ушу кызыл китеп. Бул жак дагы, 15 сотук тегерегинде болуш керек документинде. Жакшы. Достор, мынаны караңыздар. Тим эле укмуш, бекем, сапаттуу заборлор орнотулуптур. Караңыздар, бийиктиги бийик. Жанагындай карышкырлар дагы келсе кире албай турган атайын бүт коопсуздук эрежелери сакталыптыр. Бул жөн карышкыр эмес, адам карышкырлар келсе ham сактай турган решеткалар коюлган. Андыктан бул жерде жанагы кымбат баалуу аттар багылган байланыштуу. Коопсуздугу дагы каралган да. Бүт бардыгы. Прожекторлор бар, өзү автоматически жанат кечинде. Жакшы, бүт бардыгы автоматташтырылган, Кана кайсыл жактан киресиз? Ушул жактанбы? Бул жактан киребиз. Мынакей, кана бисмилла. Караңыздарчы. Нары бери атканадан чыккан аттарды ушул жерде бастырып, нары бери өз эркине коюп, Жакшы. Мына ушундай жерлерде кармалат экен. Өзүңүздөр эгерде урматтуу достор, сиздер ат бакканга, малжандыктарга жакын болсоңуздар, ушундай кенен жайыттын ортосунда жайгашкан сарай издеп жаткан болсоңуздар, анда бул видеону аягына чейин түрдүрбөстөн назар салып күзөтүп туруңуздар. Караңыздар, бул жакта дагы бир өзүнчө дарбазасы бар экен. Дагы башка ходдору бар. Кана жүрүңүздөр. Кирип көрөлү. Бул сарайдын салганына канча болду? Сарай салынганына 2 жылдан өтүп калды, бир 3 жыл болуп калды болуш керек. 2-3 жыл. Заманбап кылып салганбыз сарайды, атайын өзүбүзгө. Өзүбүздүн аттарга деп салган болчубуз. Сону не? Мынаны караңыздар. Акырлардагы кенен, бул жакта акырын жем жесе, бул жагында от жейт экен. Өтө сонун акталган, сырдалган, асты болсо мына кыш экен, кирпич. Жакшы. Буяктар решетка, жана аттар секирип чыгып, жанагындай коопсуздук үчүн баардык нерсеси каралган. Жылуулугу каралган. Сонун. Вытяжкалары полный каралган. Светтер, жанагы дуалы полный бышкыч менен урулган. Бышаң кирпичтер менен салынган. Стяжка болуптур, достор. Жанагындай чыла болуп кетпейт экен. Мына бул эшиктер дагы өзгөчө сүрүлөт окшойт, Караңыздар. Мына жакшы, потолоктор болсо атайын пена чачылып, жылуулугу камсыздалган. Жалпысынан канча ат батат ушул жерде? Бул жерде 6 ат батат. 6 ат батат экен, Негизинен чоң аттардан 6 ат батат. Атак мына жерге 2ден деле койсо болот. Кенен кылып, Тайларга, мисалы өспүрүм тайлар, азыр алып келип атышпайбы, сырттан алып келип аткан тайлар ушу чоң атканалар бар. Расмаларга 2ден койсо болот. Мисалы мына бул чоңураак экен. Андан кийинкиси андан чоң экен. Бул бир аз кичинерээк. Бул жакта дагы кичинерээк. Бул экөө бир размерде. Бир размерде экен. Булар жалгыз аттарга тура тургандар.
Өтө сонун. Мына өзүңүздөр дагы көрүп турасыздар. Асты мына ушундай кирпич менен басылган. Ортолугунда мына ушундай кыктарын, акырын тазалап алып койгонго дагы бүт бардык шарттары каралыптыр. İçine su girgizilgen. Суу киргизилиптир. Su taşılbayt. Su монда крантан içine girgen bardık. Айнек терезелери дагы Айнек пластиктен орнотулуптур. Жарыктык жетиштүү кирет экен. Анан эми мен нерсени байкап калдым. Бул жакта атайын дарбаза ачылыптыр, эшик. Ооба. Жана сырттан чоң мына токтогондо At жүктөй турган. Атканадан эле сразу машинеге жүктөп чыгарып кете турган эшик ушул жерден каралган. Ушул жактан атканадан баягы аттын жылуулугун камсыздоо үчүн ушул жерден сразу атканадан чыгып машинеге жүктөсө болот. Сонун. Өтө жакшы. Бул заманбап аткан экен. 6 даана же андан ашык ат батат экен. Бул жерде мына суусу чыгат. Буюрса, сонун. Суу ичине кирген. Суу бар, жашоо бар, достор. Жакшы. Электр энергиясы бар, камсыз болгон. Бүт бардык, Анда өспүрүм тайлар турат бул жерде, көрдүңүз. Россиядан келтирилген, Европадан келтирилген тайлар бар. Өтө сонун. Жакшы. Бул жакта болсо сарай дагы кошумча. Анын экинчи кабатында тактап айтканда чатырдын астында тоют камдалат экен, чөптөр. 2000 тоют, 2000 ашыгыраак тоют батат үстүнөчү. 2000 пресс, мындайча айтканда, Ооба. Жакшы. Анан могу контейнер дагы сиздерге карайбы? Контейнер да бизге карайт. Бул жемкана. Жем сакталат. Тоют ушул жерде сакталат. Жакшы. Анан бул жагы кенең тала. Бул жагы кенен тала экен, достор. Бул жакта жайыт бар. Айдаса болот. Кеңир экен. Жайыт бар. Жакшы. Бул жакта болсо Бул ушу коронун ээси кандай десек, ушул жерде бага турган кишилердинби, жатаканасы, үй. Бул канча бөлмөдөн турат? 3 бөлмөдөн турат үй. Кана. Бардык шарттары каралган. Кирели. Бул жерде сөрүсү, тапчаны бар экен, жазындасы. Жазында отурса болот. Олтура турган. Жакшы. Навеси бар экен, мына жамгыр, кардан оолагыраак болот. Печка блоктор менен тосулган. Бул жагы болсо 3 бөлмөлүү үй экен. Анда сиздерге кана кирип көрсөтөлү. Светтер жанабы экен? Светтер жанат. Так. Азыр эми бул жагында стиральный машинелери бар экен. Шаардагыдай шарттар каралыптыр да? Шарт каралган. Канализация, суу, душ. Аристон бар экен. Жакшы. Мына бул кароочулар дейбизби? Иши кылса ушу короону, сарайды караган инсандар үчүн бардык шарттар каралыптыр. Бул жакта дагы бир бөлмө бар. Бөлмө бар экен. Конок бөлмө деп койсо деле болот. Жакшы. Мына МДФ каражаттары менен бүт потолок жана дубалдары кооздолгон асты пол экен. Жакшы, бир терезеси ушул батыш тарапты карап турат. Андан кийинки бул дагы бир бөлмө экен. Светтерин жандырып коелу. Мына жаркырай түштү. Бул жерде өзү бир орундук бар экен. Бул жерде эч кимдин жоктун байланыштуу бир кароол өзү жашап атат. Эркек киши ошол жерде жатып турат. Жакшы. Очок жанагы печка каралган. Уш печкеси орун алып тур. 2 бөлмөнү тең жылытат. Буюрса бул кыргыз. Мына жакта да бир бөлмө бар. Комнатасы десек болот. Бул спальня кылып койсо болот экен, Мына жылуулук экинчи тарабынан чыга берет экен печканын. Бул дагы потолок менен дубалдары МДФ каражаттары менен кооздолгон асты пол. Бул жакта отунду жагып, идиш аяктарды коюп, мынакей маңдайыңыздарга тамак ашыңыздарды ушул жерден кыла бересиздер. Бул универсал комната десек дагы болот. Мына телевизор дагы. 3 бөлмөлүү үй. Бул бир чоң үй бүлөнү камсыздай турган үй да. Бардык шарты каралган. Өтө жакшы. Суусу бар, ичинде жанагы кир жугуч, холодильник, башка бардык каражаттары бар. Сонун. Жакшы. Жакшы шарттар каралыптыр. Эми бул жакта дагы кошумча сарай бар. Анда көрсөтөлү. Мынакей. Бардыгы ушундай темир решеткалар менен камсыздалган. Айланасы бүт, Ошо. Жана өтө сонун. Жакшы. Бул жер караңыздарчы, достор. Бир аз уклон. Себеби чыла болбойт, баткак болбойт. Мунун асты жанандай болгон, азыр эми тазаланбай турат. Жаздын күнү бир тазалап койсок, таптаза болуп калат. Таптаза болуп калат. Суу турбайт. Атайын ушундай кылганбыз, бул жака агып түшүп кетет. Негизи сарайлардын көпчүлүгү ушундай болуш керек. Ооба. Чыла кечип, мал карабайсыздар, жакшы. Бул жактан
Бир четинен баштай берели. Бул четинен баштасаңыз болот. Жүрүңүздөр. Жакшы. Бул чоң эшикти ачып кире турган болсо. Мына жерден мына жакта дагы атайын эме кылып койгонбуз, решетка менен. Бул жагы. Бул жакта кандай? Бул жер жазында, кышында жана жазында бийлер тууганда атайын камоочу жай. Күнгө кактанып, жанагы төл малында ушул жерде камап, тайларды, бийлерди караса болмок. Эртеден кечке чейин күн тиет экен достор, күн батып кеткенге чейин. Жакшы. Бул жак Бул жакта бир кичинерээк аткана болчу, эскиден калып кеткен. Аткана. Бирок ушул жактарда карап тай байласа болот. 4 каналы бул жер. 4. 1, 2, 3, 4 атка ылайыкташтырылган. Акурлары бар экен, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Жакшы. Бул жактан болсо таңгак чөптөрдү, пресстерди ушул жерден эле таштап, салып карай берет экенсиздер. Жакшы. Өтө сонун. Кийинкилерин дагы көрсөтөлү. Бул эшикти ачып кире турган болсок, бул жакка эмнелерди? Наркы эшиктен кирсеген боло берет. Наркысынан кирели бир жерде. Эки эшик бир. Жакшы. Кана. Оппа. Жанагы айтылган эшик нар жагынан кире турган эшик. Бул жакта. Бул жерге эми бодомалдарды байласа болобу, кандай? Бодомал, бука байлап ушу бага турган жер. Каласа. Бул жагына канча батат? 10дон батат. 10-11 мал батат. 10-11. Жакшы экен. Бул жагына? Бул жагына атайын бээ камай турган кылып койгонбуз. Жанагындай кыштын күнү арык торук бээлерди камаса болот ушу жерден карап. Кенен басып туруп, Ооба. Жакшы. Өтө сонун. Негизи кеңир экен. Бул жанагы эшикке эле кирсе керек. Ооба. Бул акыркы эшик. Бул жакта бир ачып көрүп койсок болобу? Болот. Бул жанагы айткан жагы. Акурлары мына стандарт экен. Караңыздар. Латоктон жасап коюптур. Жакшы. Сонун, курук, жылуу, потолоктору дагы мына ушундай атайын стандарт тактылар ташталып, басылыптыр. Бул жер койкана. Койкана. Мына. Бул дагы кеңир экен. Караңыздар, элестетип атасыздарбы? Бул адамга жакын экен, көкчө. Айгырбы дейм бул? Айгыр бул. Спасибо, машаллах. Жакшы. Эми көрүүчүлөрүбүз дагы күтүп калды. Канча дейсиз бул сарайыңыздын баасын? Эми бунун өзүнүн баасын айта кетейин десем, баасы өзү кымбатка турган 160. Биз эми мындайраак кылып айтып атабыз, 165 миң деп сурап атабыз. 165 миң доллар. Акш долларын сурап кеми бар. Анан алмашуу жолдору же бөлүп төлөө мөөнөттөрү дагы каралганбы? Варианттар. Эми аны карап көрөбүз. Жакшы. Урматтуу достор, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Шаардан квартира, машина болсо карап көрөбүз. Сунуш болсо жакканын кабыл алып сүйлөшө бересиз. Ооба. Мына урматтуу достор, өзүңүздөр уктуңуздар, эси менен бир канча маалыматка ээ болдук. Тарттык, көрсөттүк. Бул 2-3 жыл мурда салынган жаңы сарай экен. Бул дагы андан калышпаган, эски сарай дагы андан калышпайт экен. 2000 даана пресс батат экен. Эгерде сиздер ушул мал чарбачылыгына, айыл чарбасына кызыгып жүргөн болсоңуздар, анда чамдаңыздар достор. Колдон чыгарбаңыздар, өтө сонун жерде жайгашыптыр. Башбулактан канча километр бери ичкери кирип келдик? 4-5 километр кирет болуш керек. 4-5 километр бери жүрдүңүздөр. Анан эми жол маселеси дагы жакшы экен достор. Жеңил автоунаа менен кеңири келип кетип каттай бересиздер. Жакшы достор. Сиздерге насип кылсын, 165 миң доллар бир аз кеми бар, сүйлөшүү жолдору бар. Өзүңүздөрдүн жакшы сунушуңуздар болсо берсеңиздер болот. Мына жакшы жери жайыт кенен бул жакта. Жайыт кенен. Мындан ачсаң, ар папан сусактач каршы өтүп кетсе болот. Анан жылкы, мал, кой жана бакканга да өтө ыңгайлуу жер. Башка эми не только ат, башка жандыктарды деле, майда жандыкты деле караганга өтө жакшы жер, ыңгайлуу жер. Жакшы. Сонун. Толук эле маалымат берилдиби? Толук эле берилди. Биз анда толук маалымат болушунча жеткиргенге аракет кылдык. Кандайдыр бир маалымат жеткиликсиз болуп кала турган болсо, анда эсин номер экран астында камтылат. Өзүңүздөр чалып байланышып дагы толук маалымат ала бересиздер. Содаңыздарды берсин, сиздерге насип кылсын. Агарыңыздар өнүп өсүңүздөр, бизнесиңиздерди түптөңүздөр достор. Бизнес бул мал бизнеси дагы өзүнчө бир чоң бизнес достор. Чамдаңыздар. Жетишип калыңыздар.